Акча бербесең, акча бербегенде карабашын төлтүп коет экен да. Булар 5000 сом алмайынча вообще алсынбайт экен. Азыр 7000ге көтөрүптүр деп атышат. Угуп атабыз да, туура ушу. Туп-туура да ушучу. Нечип болгондо мен оорукта түштүм да больницагачы. Өтө оор түштүм. 40 температура менен түштүм. Анан 140 давление менен түшкөм. Анан жанагы төрөт бөлүмүнүн башчысы Кысанова Бактыгүл мындай оозго алгыс сөздөр менен сөктү да. Анан давлениямды ошол 180ге көтөрүп салды. Анан ачык эле айтты. Акча бергиле депчи. Анан баягы жолдошум дары дармек алганда көп акча кетет экен. Алардын баарын аптекадан алып бергенден кийин анан канча берейин, 5000 берейинби дейт. Анан мен айттым, неге 5000 бересиң дедим. Мунун эмне өкүрүп, кыйкырып, эмне басмырлаганына бересиңби дедим. Мен ошол жерден ыйлагам. Мени алып кетчи депчи. Анан боякта өмүр менен ойноп атат бул Кысановачы. Анан эмне жоопкерчиликке тартпайт бул? Жогору жактагыларчы. Үнүбүз жетпей койду биздинчи. Президентке деле жазып атабыз, УКМКга деле жазып атабыз. Муну элдер айтып атат. Бул эмне серый кардиналбы депчи, бул Кысанованы деп эч ким кетире албайт депчи. Мени кызым чарчады, мына өзүм оорукчан болуп калдым. Жораева деп мынакей мыйзамдын баарын азыр да жүрөт, үй камагына алынып алыпчы. Көчөдө басып жүрөт деп.